Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 17 март 2023 жыл мен Беловодскийде жүрөм туғандар. Ушул Беловодскийдин түштүгүнөн Темен суу айылынан туғандар бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин деген биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Беловодскийдин центри. Ушул жерден сиздер түз эле тоо тарапты карай 16 километр жүрсөңүздөр Темен суу айылы жайгашкан. Жана бул жерден таксилер, маршруткалар барышат. Беловодскийге чейин туғандар Бишкек шаарынан түз келген маршрут эмелер бар, машиналар бар туғандар. Мына ушундай. Анда мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жаздырыңыздар. Мынакей туғандар, центральный жол менен келе атканда эле Темен сууга кирсеңиздер, биринчи эле көчө Айдаркулов Асылбек көчөсү менен оң тарапка карай киресиздер. Сатылуучу үй ушул көчөдө жайгашкан. Жана мынакей мондай тоонун адырдын жанында. Мал бакканга деле негизинен бул айыл ыңгайлуу жерде жайгашкан туғандар. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тарабы туғандар. Эң эле батыш чек арасы мынакей бул кошунанын кирпиштен болгон заборунан башталат. Андан кийин гараж, забор, калитка. Так, анан эң эле чыгыш чек арасы мынакей бул забор бүткөн жерге чейин туғандар. Жалпысынан жердин аянты 45 соток, документтер боюнча кызыл китеп, паспорт баары бар. Көчөлөр орто кеңдикте мынакей Айдаркулов Асылбек көчөсүндө жайгашкан. Анан түз эле чыксаңыздар центральный көчө менен Беловодский центрине маршрутка жана таксилер жүрөт. Анан мынакей капталында мондай жай тоолор. Малдар эле жайсаңыздар болот. Уже мынакей азыр марттын 17-си тоолор жашыл болуп аткан учуру. Үйдө мал сарайлары деле бар. Жайгашкан жери деле мал кармаганга ыңгайлуу. Мынакей бул короосу тугандар. Мынакей. Бул жакта 120 квадрат метр болгон үйүбүз, стенасы монолит. Анан плюс бул жакта времянка, летняя кухня, баня, складтар жана төрүндө мал сарайлары менен жана анын төрүндө бактар тугандар. Груша, өрүк, алма, ушундай бактар. Мына үйдүн алды тарабында деле жүзүм бактары. Кыскасын айтканда 45 соток жер, көптөгөн эле нерселери бар. Азыр биринчи жолу силерге бул үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Андан соң бир чекеден калган маалыматтарды берип кете берем. Бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги тугандар. Киргенде эле мондай прихожка, батыш тараптан 2 кабат терезе, полдор жыгачтан болгон пол жана бул жерден түзөтсөңүздөр бир мондай бөлмө. Отопление боюнча айтсак, паровой отопление, 3 фазалуу тендер менен үйдү жылытат жана андан ары бул жакта коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Мынакей. Бул жакта бир бөлмө. Чыгыш тараптан терезе орнотулган. Отопление материалдары ар бир бөлмөдө бар жана ушул жерден бир спальный бөлмөгө өтүп кетсек болот тугандар. Мебелдер боюнча айтсак, көпчүлүк эле мебелдер. Мисалы үчүн бул мебелдер көпчүлүк эле калат экен. Жана бул коридорго чыгып түзөтсөк, бул жакта зал, түндүк тарабынан терезе, отопление материалдары, полдор жыгач жана бул мебелдер деле калат. Андан ары бул жакта дагы бир мондай детский спальня дейбиз, ушундай бир бөлмө. Түндүк тараптан терезе орнотулган. Эми короосуна чыгып калган маалыматтарды бир чекеден берейин тугандар. Опа. Бул жакта гараж. Гаражга бул прихожка аркылуу деле кирсеңиздер болот. Мынакей бул эшиктен көчө тараптан машина киргизе аласыздар. Андан ары бул жакта бир мондай кухня жана тамактануучу жай жана ушул жерден сол тарапка карай кирсек, дагы бир мондай бөлмө жайгашкан. Потолок пластик. Андан ары алды тараптар мондай стяжка, оң тарап, сол тарапта жүзүм бактары. Алар менен жайлат окшойт. Жайларында оролуп могу темирлерге. Андан кийин баня, ичинде бассейни менен. Бул жакта да жүзүм бактары, бул үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү тугандар. Андан ары дагы бир мондай
отункана сыяктуу жер, жана бул жакта дагы бир сарай. Сен кой кармасаңыздар деле болгудай. Музоо торпокторду. Андан нары. Бул жакта деле жүзүм бактары, бул жакта жаш черешня бактары туугандар. Анан жай айларында мал кармаганга мондай сарай, жана бул жагында дагы катарынан сарайлар бар. Кайсы жактан көргөзсөм туугандар? Бул жактан көргөзүп туруп, кайра келип мындайына көргөзөйүн, Мондай навестен үйдүн алды тарабында огородко өтүп кете аласыздар. Жана бул жакта мондай кой кармаганга сарай. Анан бул мына үйдүн эң эле түштүк тарабы. Үйдүн тыштарына ажаткана, бул жака чейин тротуар куюлган. Эң эле батыш чегара мына бул теректерден болот, өйдө тарабы тиги теректерден, чыгыш тарабы бул теректерге чейин, жаш теректерге чейин. 45 соток. Анан бул жакта огороддо алма, слива, груша, өрүктөр бар экен. Көрүп турасыздар, катарынан мондай ортодо аралык калтырылып, бирдей кылып отургузулган. Малина жер жемиши жана бул жерге картошка да себилген экен. Негизинен жер сугаранга суу деле бар, эч кандай проблема жок экен ал боюнча деле. Жана бул мал сарай деле ушул үй ээсине караштуу. Синий балы менен бул жер деле ушул үй ээсине караштуу. Чегара бул теректерден болуп калган. Кызыл китеп бар, техпаспорт бар, келсеңиздер дагы үй ээси сиздерге бир чекеден көргөзүп берет туугандар. Эми бул мал сарайлардын ички тарабын көргөзөйт. Бул видеону кийин дагы Беловодскийден бир квартира жана бир үйдө көргөзөм. Тагыраак айтканда Беловодскийдин чыгышырак жагынан. Бул жакта дагы бир мал сарай. Азыркы учурда чөп сактаган учур экен туугандар. Чөптөр басылып турат. Негизинен мал кармасаңыздар деле болот. Бул жакта тооканалар, бир мондай очок деле бар экен, жана бул жакта дагы бир мал сарай менекей. Азыркы учурда отун сакталган учуру, отундар деле калат экен, жана мондай акырлар туугандар. Ылдый тарабы стяжка куюлган. Андан кийин бул жакта мондай погреб. Андан нары навес, жана ал жерде кыш айларында мал кармаганга дагы бир сарай, чөп баскан жери менен. Бул үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Анан бул дарбаза менен дагы кирип чыксаңыздар болот. Өзүнчө бул жакта дагы бир дарбаза бар туугандар. Анан бул жакта очоккана жана дагы бир ошол тамактануучу мондай үй, бөлмө. Очоккана тамактануучу бөлмөсү менен. Эмне маалымат калды дагы айтылбаган. Документтер боюнча айттык. Мектептер жөнүндө центрде мектеп, анан больница бар экен туугандар. Жери 45 соток, суу, свет бар, документтер бар. Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйдүн баасы туугандар $50,000 сурап атыптыр. 45 соток жер, мал сарай, гараж, баня, үй, бактар барына $50,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда ээси тел деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Аны мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.